Самара Каримова кимге наразычылыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Instagram баракчасына Ош аэропортунан 1 саат жүгүн күткөнүн айтып чыккан. Бул тууралуу толук маалымат алуу үчүн Ырча айымдын өзүнө байланыштык. 27 февраль Бишкекке иш-чарага байланыштуу келген элем. Кайра түнкү 11лерде Ошко учтук. 12лерде конуп 1 саат суук жерде жүктөрүбүздү күтүп отурдук. Жүргүнчүлөрдүн жарымынын жүгү бар дагы жарымыныкы жок. Биз го жашпыз, суук болсо дагы чыдап отура беребиз. Бирок арасында умра сапарынан келген ата-апаларга боорум ооруду. Жүктөрүбүзгө эмне болгонун дагы түшүндүрүшкөн жок. Же күтүп туруңуздар деп эскертип коюшкан жок. Тамашалап Бишкекте калып калса керек деп отурдук. Бул аэропорт кызматкерлеринин жоопкерчиликсиздигинен кабар берет. Мынтип отурсак, туризм жагы кантип өнүкмөкеле? Келерки менен мындай мамилени күткөн туристтердин деле көңүлү калса керек. Суукта отуруп үшүп калыптырмын. Үйгө барганда ысык чай ичип жатып араң ысыдым дейт. Ал наразы болуп Барс медиага билдирди. Нурлан Насип 2 бөлмөлүү квартира 12 уна ойнотот. Таанымал ырчы Нурлан Насип масштабтуу гив оюнун баштады. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Башкы байгеге 2 бөлмөлүү батир, 12 уна, умрага жана Дубайга 10 жолдомо, 120 уюлдук телефон, 10 ашкана эмеректери, 10 уктоочу бөлмөнүн эмереги жана көптөгөн зергер буюмдар коюлмакчы деп билдирди ырчы. Эскерте кетсек, Нурлан Насип бир аз мурда өзүнүн 10 жылдык чыгармачылыгына карата Россияда жашап, эмгектенип жүргөн мекендештерге өзүнүн жеке концерттик туру менен кеткен. Концерттик шоу 11 мартка пландалган. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Айгерим Расул кызы эне балага эч качан жаман болсун дебейт. Ырчы Айгерим Расул кызы апанын баркын билүү тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп, чоң кыз болуп калсам деле мамам эмне дейт деп ойлоно берем. Мисалы бир нерсе алып жатсам дагы мамама жагат бекен деп ойлоп коем. Жаңылык болуп калса чалып баарын айтып бермейинче кыйналып кетем го. Кечке чалып тажатат окшойм. Кээде өзүң билчи, бош эмесмин деп коет. Бул берилгендикпи же көз карандыкпы билбейм, бирок мага жагат. Мамамдын айтканындай кылсам эле телегейим тегиз жашоо малина боло берет да. Анткени эненин жүрөгү баарын сезет. Балага эч качан жаман болсун дебейт. Энени угуш керек. Анан дагы бир нерсени байкадым. Үй бүлөлүү болгондон кийин апаң мурункудан дагы дүйнөдөгү эң жакын сырдашың, досуң болуп калат экен деп жазды ал. Окурмандар ырчынын бул пикирин кызык колдошууда. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.